Арбаңыздар ардактуу спорт сүйүүчүлөрү жана футзал күйөрмандары. Спорт лайф көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Анда эмесе бүгүн Ош шаарында өтүп жаткан Ош шаарынын жана Ош облусунун футзал боюнча биринчилигине ат салышып жаткан жогорку лиганын оюндарына сайресеп салабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. 14-тур экинчи айланпадагы акыркы оюн болуп саналат. Кээ бир команда кийинки плей-офф баскычка өтүүгө жолдонма алса, ал эми кээ бирөөсү бул чемпионаттагы акыркы оюнун ойноого аргасыз болушат. Алгач оюн талаасына ТМЖ жана Эмаком командалары киришти. Эмаком командасы 13-турга чейин бир дагы упай чогулта албаганына байланыштуу бул оюнда жеңишке жетишсе да кийинки баскычка өтүүгө мүмкүнчүлүгү жок болчу. Ошентсе да оюнга келип, жогорку деңгээлдеги оюнун көрсөтүп олтурушат. Ал эми ТМЖ командасы 3-орунду сактап калуу үчүн бул оюнда жеңишке жетишиши керек болчу. Оюн аябай кызуу жүрүп турду. Командалар биринин артынан бири кооптуу чабуулдарды жасап олтурушуп, күйөрмандарга кооз оюнду тартуулашты. Биринчи ТМЖ командасынын пайдасына аяктады. Экинчи бөлүктө Эмаком командасы каршылашынын шаштысын кетирип, бир топ соккуларды дарбазага жолдоп турушту. Бул учурда ТМЖ командасы чабуулдарды көбөйтүп, жакшы комбинацияларды жасашып, голдордун айырмасын көбөйтүп коюшту. Жалпы эсеп 3-2 болуп, ТМЖ командасы кийинки турга өттү. Ал эми тилекке каршы Эмаком командасы менен бул сезондо коштошуп калабыз. Кийинки беттеш Бакайфонд жана Алдыер командалар ортосунда болмокчу. Бакайфонд командасы айланпадагы оюндарда жетишээрлик упайды чогултуп алган үчүн түз эле жарым финалга ишенимдүү жолдомо алды. Бул оюн болсо Алдыер командасы үчүн маанилүү болуп саналат. Оюндун алгачкы мүнөттөрүнөн тартып эле Алдыер командасы чабуулдар менен башташты. Ал эми оңойчулук менен жеңишти бергиси келбеген Бакайфонд командасы эсепти ачып коюшту. Андан көп узабай эле Алдыер командасы эсепти теңдеп, биринчи бөлүктү 1-1 менен аякташты. Экинчи бөлүктө да интрига курч болуп турду. Оюндун акыркы мүнөттөрүнө чейин гол киргизүү эки командага тең кыйынга турду. Аябай жакшы комбинациялар болуп жатса да, акыры гол менен аяктабай койду. Тирешүү оюндун соңку мүнөттөрүнө чейин катуу болду десем болот. Бакайфонд командасы оюн бүтөрүнө саналуу секундалар калганда гол киргизип, оюнду жеңиш менен аяктады. Жалпы эсеп 2-1 Бакайфонд командасынын пайдасына. Үчүнчү жуптук беттеш Байтүшүм жана Афим командалар ортосунда болмок. Афим командасы оюнга келбей калганына байланыштуу 3 упай Байтүшүм командасына ыйгырылды. 4-жуптук беттеште Озгур жана Жапалак Ихлас командалары жолугушту.
Оюнда командалар ким көп гол киргизет деген максат менен ойногондой биринен өтүп бири голдорду киргизип олтуруп, биринчи бөлүктү 7-3 эсебинде аякташты. Экинчи бөлүктө да көп голдор санын көрө алдык. Эки команда тең кийинки оюнга өтүүгө жолдонма алышкан. Ошондуктанбы көп коргонуу бөлүгүнө маани бербестен бир гана чабуулда ойноп жатышты. Мунун жыйынтыгы көп голдорду жана мыкты комбинацияларды алып келди. Аны эмесе жалпы голдорго жана кооптуу учурларга назар салабыз. Ошентип жыйынтыктоочу бөлүк 9-8 болуп, Жапалак Ыхлас командасынын пайдасына чечилди. Анда эмесе 14-турдан кийинки турниrdик жадыбалга көз чаптырсак, биринчи орунда Байтүшүм командасы 33 упай менен, ал эми экинчи орунда Бакай фонд командасы 31 упай менен, ТМЖ командасы болсо 24 упай менен 3-чү орунда, 4-чү орунда Алдер командасы 21 упай менен, 5-чи орунга Жапалак Ыхлас командасы 20 упай менен көтөрүлө алышты. Ал эми 6-чы орунда Озгур командасы 20 упай менен, 7-чи орунда Афим командасы 15 упай менен,
Ал эми Эмаком командасы бул турда да упай чогулта алышкан жок. Мына ушуну менен берүүбүз өз соңуна келип жетти. Кийинки чыгарылыштардан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.